Биз жогорудагы сүрөттө клетканын органоидтерин карап атабыз. Биринчи эле алып карай турган болсок, мынакей балдар, биринчи сүрөттө Голджи аппаратынын сүрөтү көрүнүп турат. Башкача айтканда, Голджи аппараты мынакей. Аткарган кызматы кандай десек, бул клеткадагы иштелип чыккан продукцияларды топтоо, концентрациялоо кызматын аткарат экен Голджи комплекси. Бул клетканын органоиди. Биз буларды эч качан көзүбүз менен көрө албайбыз. Биз электрондук микроскоптун жардамы менен гана көрөбүз. Ал эми балдар, экинчиси болсо сүрөттөн көрсөңөр, эркин жайгашкан рибосомалар. Рибосоманын аткарган кызматы эмне дегенди силер жакшы билесиңер. Рибосомалар клеткадагы биологторду синтездейт. Биологтун аткарган кызматы кандай дегенде, биологтор татаал органикалык заттарга кирет. Башкача айтканда, татаал органикалык заттардын ичинен эң түзүлүшү жагынан, аткарган кызматы жагынан эң татаалы биологтор. Башкача айтканда, полимерлер. Рибосомалар болсо ошол цитоплазмада, митохондрияларда, хлоропласттардагы биологторду синтездейт экен. Ал эми хлоропласт дейт. Хлоропласттар негизинен пластидалардын 3 түрү болот. Хлоропласттар, хромопласттар, анан лейкопласттар. Хлоропласттын аткарган кызматы кандай? Балдар, хлоропласттар өсүмдүктөргө фотосинтез жүрүшү үчүн эң керектүү органоид болуп саналат. Хлоропласттар өсүмдүктөргө жашыл түс берет. Ал эми хромопласттар кызгылт, сары түс берет өсүмдүктөргө. Бул өсүмдүктөрдүн бышкан мөмөлөрүндө кездешет. Ал эми лейкопласттар түссүз пластидалар десек болот. Булар азык заттарды топтойт, көбүнчө өсүмдүктөрдүн тамырларында кездешет. Ал эми клетка аралык боштук дегенде, же болбосо клетка аралык мейкиндикти аткарган кызматы бул коңшу клеткалардын стенкаларынын арасындагы боштук, коңшу клеткалар. Андан кийин полирибосомалар, бир канча байланышкан рибосомалар. Поли деген көп, татаал, оор дегенди билгизет. Рибосомалардын кызматы кандай? Булар, жана эле айтып кеттим, биологторду синтездейт организмде. Биологтор өсүмдүктөрдүн клеткасында, жаныбардын клеткасында, ошондой эле адамдын клеткасында кездешет. Биологтор органикалык заттардын ичинен эң татаалы. Ал өсүмдүктөрдүн жана жаныбардын, адамдардын булчуң, көбүнчө адамдардын булчуңдарында кездешет. Биологтор булчуңдарда болсо балдар, миоглобин, миофибрилдер деген биолог бар. Фибрил деген кандай кызмат аткарат дегенде, булар фибрилдер, башкача айтканда, жипчелер. Анан өзгөчө адамдардын булчуңдарында актин жана миозин деген биологтор бар. Булар алмак-салмак кызматын аткарат. Башкача айтканда, бирөө жазылганда бирөө бүгүлөт. Бүктүрткүч жана жазылткыч кызматын аткарат. Биологтордун түзүлүшү абдан татаал. Биологтор мисалы денатурация, анан ренатурацияга жөндөмдүү болот. Муну силер кийин дагы таанышсаңар болот. Биологтор кайталануучу денатурация, анан ренатурация деген эмне. Андан кийин балдар, митохондриялар деген эмне дегенде, митохондриялар клеткада энергиянын булагы болуп саналат. Митохондриялар клеткада энергиянын булагы. Башкача энергетикалык станция десек дагы болот. Бул дем алуу процесси аркылуу аденин 3 фосфор кислотасын ишке ашырат.
Андан кийин жылмакай эндоплазмалык торчоонун аткарган кызматы. Жылмакай эндоплазмалык торчодо мынакей майлар синтезделет. Ал эми быдырлуу эндоплазмалык торчодо белоктор синтезделет, башкача айтканда иштетилет. Андан кийин микротүтүкчөлөр муну силер клетканын бөлүнүшүнө катышат. Анан пластидалар айттым жана жогоруда. Булар болсо клетканын 3 түрдө: хлоропласт, хромопласт, лейкопласттар бар. Бардыгынын аткарган функциялары ар түрдүү болот. Андан кийин болсо балдар плазмодесма эмне дегенде бул коңшу клеткалардын ортосундагы зат алмашууну камсыз кылган клетка стенкаларындагы майда каналчалар. Зат алмашуу эмне дегенде силер билишиңер керек. Зат алмашуу деген ички чөйрө менен сырткы чөйрөнүн байланышы. Анын зат алмашуунун дагы 2 түрү бар: ассимиляция жана диссимиляция. Зат алмашууда балдар жөнөкөй заттар, татаал заттар жөнөкөй заттарга чейин ажырайт. Алып карай турган болсок, белоктор аминокислотага чейин ажырайт, майлар глицерин тамчыларына чейин ажырайт, углеводдор, мисалы углеводдорго крахмалдар кирет. Булар болсо глюкоза, целлюлоза, лактоза, маннозага чейин ажырайт. Андан кийин алып карай турган болсок, ядрочо аткарган кызматы. Ядро негизи эле аткарган кызматы кандай дегенде, ядро организмде, клеткада тукум кугуч кызматын аткарат. Ядронун аткарган кызматы аябай татаал. Башкача айтканда, бул ядро клетканын бардык функцияларын жөнгө салып башкарып турат десек болот. Андан кийин болсо плазмодесма боюнча айтып кеттик. Андан кийин тонопласт же болбосо вакуоль чел кабыгы. Вакуольду цитоплазмадан бөлүп турган мембрана. Мембрана деген бул организмди коргоп турат. Мембрана деген өсүм коргоо кызматын аткарат. Андан кийин алып карай турган болсок, вакуольдор аткарган кызматы кандай дегенде, клетка ширесиндеги толгон суунун балансын сактап турат. Андан кийин болсо клетка борборлору. Клетка борбору дегенде, клетка борборлору клетканын бөлүнүшүн камсыз кылат. Клетка бул балдар бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Клеткалар тынымсыз бөлүнүп турат. Демек биздин клеткаларыбыз тынымсыз бөлүнүп, жаңырып турат. Клетканын бөлүнүшү дагы 3 түрдүү жолу бар. Клетканын бөлүнүшүн митоз, мейоз, анан амитоз деген. Демек, биз жогоруда өсүмдүк клеткасынын органоиддери боюнча карадык. Силер дагы өзүңөр жогорудагы терминдерди же болбосо клетканын органоиддерин шашпай таанышып, ар бирин бирден аткарган функциясын, кызматын үйрөнсөңөр болот.